мындан 9 жыл мурун ушул калап алуу ош окуяларында мамлекет атайын бир комиссия түзүп, сиз окумуштуу катары, мамлекеттик коомдук ишмер катары ал чоң комиссияны жетектеген жайыңыз бар. Сиздердин тыянакка келгенде бир катар ошол зарыл аткарыла турган, кесепетин жоюуга деп арналган бир багыттар, тапшырмалар бар эле да, сиздер белгилеген, ушулар аткарылса жакшы болот деген. 9 жыл өттү, кандай ойлойсуз, ошолордун канчасы аткарылып, канчасы мындай орундалды? Жашырганда мындай элде айтып калат. Улам эле эски жараны тырмай берсе жакшы эмес го дегенде. Менимче колдон келсе эч убакта андай окуяларды унутпай жүргөн жакшы. Андан сабак алган жакшы. Өзүң айткандай, биз убагында 4 ай бою 27 киши комиссиянын мүчөсү эле кыдырып, жеринде болуп, катышуучулар менен түздөн түз окуялар. Бул жагы менен дагы кыргыз тарап менен дагы, өзбек менен тарап менен дагы, анан күч түзүмдөр менен дагы, жалпы эл менен дагы убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Томаева чейин да бирден чакырып, анын ичинде азыркы экс-президент Атамбай анда биринчи орун басылар. Баарын чакырып, алардан да сураганбыз. Документтер, комиссиянын корутундусу албетте өзүмдө бир нускасы бар да, алып койгон. Карап алмак экен, бирок ошентсе дагы 2-3 жагдайды айтып кетейин, эсимде турат. Ошол окуялардын чыгып кетишине жол берген, ошону токтотуп кала албаган күнөө убактылуу өкмөттөрдө бар деп айтканбыз муну. Билесиңер, сивилдүү өлкөлөрдө бийлик, өкмөт бардыгына жооп берет да, ошол жоопкерчилигин алып бийликке келет адам. Аны убактылуу өкмөт дагы мойнуна алып, атаны жарыялаган түгүл, ушу Отунбай өзү баш болуп, моралдык жактан күнөөбүз бар деп. Биз айтканбыз, түгүл саясий жактан да күнөө бар деп. Менин өкүнгөнүм ушунга чейин. Ошондо жаздык эле биз бүт тизмелеп, түздөн түз күч структуранын жетекчилери, анан ошол аймактардын жетекчилери, область, район, шаарлардын жетекчилерин дагы саясий жоопкерчиликке караш керек деп. Ошол өтө маанилүү пункт каралбай калды. Түгүл биз айттык эле ошону атайын коопсуздук кеңешмесине карап, тиешелүү жыйынтыктар чыгыш керек деп. Убагында ошого макул болушкан, бирок ал кийин каралбай да калды. Демек, саясий жоопкерчилик аягына чейин мындай моюнга алынган жок. Ошого тиешелүү жетекчилер чын айтканда жазасын алган жок. Бул жагынан биз 1990 жылга караганда дагы кичине артка кеттик. Себеби 90 жылы ошол билесиңер, Ошто өзгөндө окуялар болгон. Бүт ошол жердин жетекчилери бар кызматтан кеткен, саясий жоопкерчилиги. Андан башка кесепеттерин жою боюнча көп аракеттер жумшалды. Ошол мезгилде убактылуу өкмөт колунан келген аракетин жасады. Мен аны жакшы жагын айтып кетким келет. Эл аралык уюмдар жардам берди, коңшу өлкөлөр, өзүкчө Казакстан жакшы жардам берген. Муну дагы тарых үчүн айтып коюш керек. Бирок да биздин комиссиянын башкы жыйынтыгы ушул. Элибизге рахмат. Кыргыз элинде дагы, өзбек элинде дагы болгон 3 күндө тыйды конфликт. Мында элдин өзүнүн демилгесинин, элдик дипломатиянын абдан орду өтө өлчөөсүз, өтө баалуу. Анан айтсам, албетте өкмөттүн, убактылуу өкмөттүн, күч структураларынын, милициянын, армиянын дагы эмгеги бар. Эң өкүнүчтүү жери өтө чоң кыйроолор болду, ачык айтканда. Канчалаган үйлөр, ал эң чоң жоготуу ал адамдык жана жоготуулар. Ал канчалаган көз жаш, ушул күнгө чейин кайгыргандар бар да. Анан табылбай калган 40тан ашык адамдын дайыны чыкпай калды. Жана өлгөн тууралуу медициналык экспертин өткөндөр мына 450-460 тегерегинде болгон. Расмий түрдө. Анан жанында табыла калгандар дагы бар. Негизги себептердин бир катары ошол кыргыздар өзүнчө, өзбектер өз-өзүнчө болуп жашаган жагдайдагы буга себеп болду.
ошол бөлүүчүлүктү алып Анан келген. жана эски бийлик менен жаңы бийликтин ортосунда карама каршы болуп турганда бир жаңсыл бийлик күчтөнүп кете элек болчу. Бул негизги бир факторлордун бири болуп калды деп атасыз. Мына кыргыздар өзүнчө, өзбектер өзүнчө болуп, баягы коом болуп жашап калганын өзү дагы ушуга алып келген себептердин бир катар айтылып жүрөт. Ушуну жоюу үчүн, журулуштуруп, бири-бирине эриш аркак кылуу үчүн белгиленген мындай көрсөтмөлөр, талаптар же сунуштар аткарылдыбы? Жаңы бир концепт иштелип чыккан Кыргызстандагы ошол этнос аралык ынтымакты бекемдөө консолидация келтирүү боюнча 4 жылга эсептелген болчу. Анын мөөнөтү азыр жаңыдан дагы тарталып атат. Анын башкы жолу, туура жолу Кыргызстанда ким жашабасын, улутуна карабастан мен Кыргызстандын жаранмын. Кыргызстан менин жерим, менин мекеним, менин мамлекетим деген ой. Тилекке каршы биз да Кыргызстанда жалпы экономикалык орчуктан улам биз мондай идеологиялык түшүндүрүү иштерин чечкиндүү жүргүзгөнгө көп жетише алган жокпуз. Айталык, түштүктө Өзбекстандын канча каналдары бар. Баткен тарапта Тажикстандын каналдары бар угат ошол жактар. Өзгөчө көп каналдар бар. Алардын таасири абдан күчтүү болуп, бекерден түштүктө Арабанда мектепте Өзбекстандын гимнин ырдатпайбы? Кыргызстандын мектебинде, өзбек туугандар мектебинде. Же болбосо жана сурамжол жүргөндө сиздин президентиңиз ким десе, мен президентим Каримов деген сөздөр. Демек алар улуттуу өзбектигин эске алып, Өзбекстан мамлекети менен анын расмий структуралары менен дагы окшоштуруп идентификация болуп келген да. А биз мына ушуну кечирээк өзүбүз моюнга алып, мына бир жаңы баштап атабыз, чын иште. Кечирээк түшүнүп, маани берип ага. Мына биздин азыр телеканалдар көбөйүп, дагы жакшы, жеке менчик каналдар көбөйүп, бир эле албетте басма сөз же маалымат каражаты аркылуу эмес, бүт мамлекеттик органдар, коомдук уюмдар жапа-тырмак элдин башына, аң сезимине ушуну куюш керек да. Биз Кыргызстан биздин жерибиз, Кыргызстан биздин мекенибиз, биз Кыргызстандын жараныбыз. Биз кыргызстандыкпыз деген. Мына ушул окуядан кийин дүйнө коомчулугу да аябай көңүл бурду бул ишке. Бир канча концепциялар, атайын программалар иштелип чыкты. Ошолор мындай жүзөгө ашып жемишин бердиби? Ошолордон мындай пайда болдубу дегиле? Жүрүштөр болду. Ошонун дагы бир көрүнүшү атайын мамлекеттик орган түзүлдү. Кыргызстандагы жана өз алдынча башкаруу жана этнос аралык маселелер боюнча атайын агентство бар. Камсумо деген, билесиңер. Биз эми илгертен эле коомдук уюм бул. Мамлекет каржылабайт, бул элдик демилге да бул. Ассамблея. Ар кайсы улуттардын коомдук уюмдарынын жана улуттук маданий борборлордун башын бириктирген коомдук уюм. Муну биз дагы аракет кылып, колдон келишинче аракет кылып келдик, дагы жасайбыз. Өзүңүз мынакей тазырыйбалуу адам, инсан катары киши мекениңиз да ошол жака жакын дегендей барып келип турганыңыз, бала бакчага үйүңүздү бергениңиз сыяктуу маалыматтарын баарын билебиз. Ошо 9 жыл ичинде элдин маанайында эмне өзгөрүүнү байкадыңыз? Алар канчалык деңгээлде унуткарды, канчалык деңгээлде бири-бирине мындай кечирим берди деп ойлойсуз бүгүн? Ал окуя толук боюнча унутулуп калды деп айта албайм. Анткени мен да сурап турам белги. Жакында 3 областта кыдырып келдим. Жалпысынан андай өтө ачык жек көрүшү жок азыр, Кудайга шүгүр. 2013-та такыр эле кызып турган. Бирок мындай эзилишип кеткен деңгээлге жете элекпиз. Мени абдан кооптоткон нерсе, мына четке айрыкча Сирияга кеткендердин арасында көпчүлүгү өзбек улутундагы туугандар да. Алар жанагындай аскер ишине аралашты, Афганистанга кетип жүрүшөт. Биз ошолордон катуу эсепке алыш керек. Алардын согуштук тажрыйбасы ошо жагына жок кылыш керек да. Бул жака аларды жолотпош керек.